талап илими үчүн пайдалуу кеңештериңизди айтып берсеңиз, күндү кандай өткөрүш керек дейт. Талап илим доорундағы эң жакшысы ошол кайсыл жерде окусаң, ошол жердин тартибине башый. Ошол жердеги тартип сенин пайдаңа түзүлгөн. Ошол сага кайсыл убакытта тамак жейсиң, уктайсың, таалим аласың, ойнойсуң, бүт баарын айтканда. Ошол тартипке эле башыйса, Алла илим берет. Түшүнүңөрбү? Биринчи тартипке башыйш керек. Экинчи маселе, илим окуп атканда эки нерсени ар дайым таштабагыла, өмүр бою. Муталаа, музакара. Муталаа, музакара. Күнүмдүк окуган сабагыңарды муталаа кылгыла. Аркасынан аны такрар кылгыла. Такрар кылгыла. Иншалла, бардык сабакты ушундай окусаңар, сөзсүз алым болосуңар иншалла. Күнүмдүк сабакты калтырба. Эртең окуп алам дебе. Күнүмдүк даярдандык кыл, эртең окушуң даярданып кел. Сабак окуткандан кийин устаз менен аны кайтала, такрар кыл. Ошентип кетсеңер иншалла сөзсүз алым болосуңар. Мавлана Ашраф Али Танави рахматуллахи айтат, ким күнүмдүк сабагын муталаа кылса, кийин аркасынан эмне кылса, такрар таштабаган болсо, иншалла алым болот, Алла Таала алым кылат дейт. Бул муталаа менен такрардын аябай пайдасы көп. Азыр мына чоң университеттер Европада башка жакта ушул мусулмандардын ушул нерсесин алып атат. Буларда муталаа деген нерсе жок. Алар лекция окуп коет, кетип калат болду. Ошо менен кайра окубайт. Илимдин төмөндө баратканын сезип, илимди өсүрүш үчүн эмне керек десе, алар ушуну издеп көрүп, мусулмандардын тарикасы жакшы экен, жолу жакшы экен деп, ушуга өткөн азыр. Алар дагы муталаа кылат, аркасынан кайталайдыган болуп калды. Бизде бул мурдаттан бар нерсе. Мурдаттан бар нерсе. Ошон үчүн күнүмдүк сабакты муталаа кылгыла, такрар кылгыла. Болду иншалла. Ошо менен бекем окугула. İnşallah aziz Allah subhanahu wa taala söz türlü пайдалуу илим берет, алым болосуңар. Анан аны менен чогуу эмне керек? Истигфар, тоба да керек, дуа да керек. Дуа да кылгыла, мээнет да кылгыла, Алладан да сурагыла. Иншалла Алла таалам сурагандарды бош кайтарбайт. Allah subhanahu wa taala сөзсүз илим берет.